الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Kaf surasının başında Ashabul Kaf üngür ээлери туурасында окуяны кыскача айткан. Эми ошону кенен түшүндүрүп, кенен айтыла турганы башталды. Айтып атат, нахну накус, биз баяндап беребиз сага алардын кабарын акыйкат менен. Албетте алар Роббилерине ыйман келтирген жаш жигиттер эле. Жана бекем кылдык аларды хидаятка. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Бекем дедик алардын жүрөктөрүн туруп айткандарында биздин Роббибиз асман жердин Роббиси эч качан андан башка Кудайга сыйынбайбыз. Чындыгында эгер андан башкага сыйынсак, анда айткан болобуз адашкан жалган сөздү. Хаулаи каумуна иттахаду мин дунихи алиха. Алеми тетиги коомубуз Кудайдан, Аллахтан башкага сыйынышты. Лаула яатуна алейхим бисултанин байинин. Алып келишпейби ушул кылгандарына ачык далилди. Фаман азламу мимман ифтара алаллахи кадиба. Ким көбүрөөк зулум кылган болот Аллахка жалган айткандан башка. Аллах Таала бул аяттын башында айтып атат, биз баяндап беребиз алардын кабарын сага акыйкат менен. Кисос окуя деп коет. Кээ бир учурда окуялар баяндалганда адамдар өзүнүн табиятына жараша, өзүнүн оюна жараша буруп кете берет. Бир адам бир окуя айтып жатканда өзүнүн табиятына өзүнө ылайыкташтырып окуяны буруп кетет. Бирөө дагы бир өзүнө ылайыкташтырып буруп кете берет. Токулма кылыпчы. Аллах Таала тараптан келген кабарлардын бардыгы хак болот. Жана ошондой эле Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын доорунда Асхабул Каф туурасында окуялар жөөттөрдө бар эле. Бирок алар да бурмалап өздөрүнө ылайыктуу кылып алган эле. Ошондуктан Аллах Таала айтты, Асхабул Кафтын окуясын биз сага баяндап беребиз акыйкат менен. Кандай болгон болсо, чындыгыны дал ошондой кылып баяндап беребиз деген маани. Албетте алар Роббилерине ыйман келтирген жаш жигиттер эле. Роббилерине ыйман келтирген жаш жигиттер деген жерден муфассирлер айтат, көпчүлүк учурда пайгамбарларга жардам бергендер жаш жигиттер эле. Каршы чыккандар ошол доордун улгайган аксакалдары болот эле. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан, нусирту бишшабаб, жаштар менен көп жардам берилди мага деп. Тарых китептерин карай турган болсок, Курайштын аксакалдарынын көбү ыймансыз кетти бул дүйнөдөн. Көпчүлүгү жаштары ыйман келтиришти. Улуулары, аксабай картайгандары, алар көбүнчө өзү мурдагы жашаган жашоого көнүп калышат эле. Ошондон башканы туура эмес дей берет да. Өзү мурда кандай жашап жүрсө, ошол жашоодо туура деп ошого көнүгүп калган болот. Ал эми туура жолго түшкөнгө жаштар батыраак болот. Аллах аксакалдарга да хидаят берсин. Негизинен жаштар батыраак туура жолго түшөт, жаштар батыраак динге келет деген маанини айтып атат. Алардын хидаятка бекем кылдык, жана алардын жүрөктөрүн бекемдедик. Бул окуя качан болгон окуя? Тарых уламаларда жана тафсир кылган уламалардын, Курандын түшүндүргөн уламаларда талаш бар. Бул окуя Муса алейхиссаламдан кийин Иса алейхиссаламга чейин болгон окуя. Иса алейхиссалам келген убакытта булар үңкүрдө болчу. Иса алейхиссаламдан кийин булар үңкүрдөн ойгонгон деп айтат. Кээ бирки уламалар болсо жок, бул Иса алейхиссаламдан кийинки деп айтат. Макул. Тарыхта бул качан болгон?
жана кайсы жерде болгон анысында талаш боло берсин. Бирок негизи бизге Аллах Таала баяндап турган негизги максатыны түшүнүшүбүз керек. Ооба, Куранда көп жерде окуялар баяндалган, бирок окуянын тарыхы же ал кайсы жерде же ал кишинин аты ким айтылбайт. Максат ал кишинин атын билиш эмес. Максат ал кишинин кылган ишини билиш. Максат бул жерде бул Асхабул Кафтын ээлеринин ошол үңкүргө кирип ошондо 309 жыл уктап калган адамдардын атыны билип, кайсы шаардан болгон экен, фамилиясы ким экен, канча жашта экен, итин аты ким экен, аны билиш максат эмес. Максат алардын кылган ишине туура иш кылыш. Ошол үчүн адамдарды не кылат десе, шайтан алардын кылган ишине сени кылдырбаш үчүн алардын атын жаттатып аракет кылып экен, атын жаттап жүрө берет экен. Туура атыны билсе жакшы, бирок алардын ишини билип тургандан кийин атын билиш керек. Ошол үчүн бул кайчан болгондугу туурасында Куран түшүндүргөн уламалардын ортосунда, муфассирлердин ортосунда талаш бар. Бирок көпчүлүк муфассирлер айтат, бул жигиттер, ушул жаш балдар өз доорундагы Рим империясынын падышаларынын балдары эле. Рим империясынын падышаларынын балдары эле. Эң чоңдорунун башчыларынын балдары эле. Алар жыл сайын бир күн бир жерге чыгып, чогулуп алып, ошол жер баягы талага чыгып алып туруп, ар бири баягы бизде курбандык дегенде алар буттары үчүн бир нерселерди союп, өздөрүнчө сыйынып, айт кылып, жана ошондо буттарга таваф кылып, ошого ибадат кылат эле. Булар дагы падышалардын баягы балдары болгондуктан падышалар балдарын кошо алып чыккан. Ошол убакта падыша ушул майрамга аябай адамдарды мажбурлап бутка сыйындырат эле. Ар бириңер кел ушул буттарга сыйынасыңар деп мажбурлайт эле. Ошол падышанын аты Дахиянус эле. Жана ал ошентип турган убакта жанагы балдар да кошо чыгат. Бирок коомунун кылып жаткан ишини көрүп туруп жүрөгү чыдабайт. Койчу булар жөн эле бир ташка сыйынып атат, жөн эле бир ташты тегеренип атат, жөн эле бир таштан бир нерсени сурап атат, же бир арчаны коюп аны тегеренип арчадан сурап атат деп алардын кылган иши жакпайт. Бирөөсү барып четке бир арчанын түбүнө отуруп алат. Бир бадалаган түбүнө отуруп алат. Анан экинчиси дагы барып отуруп алат, ушинтип ал жака чогулуп калаттар да. Бирок бири-бириге айта албайт да, сен неге келдиң депчи. Себеби айта турган болсо экинчисине шектелип атат да, бул ким болду, неге келди. Бир канча убакыт өткөндөн кийин, чогулуп отургандан кийин, бир канча убакыттан кийин бирөөсү айтат, мен ойлоп жатам, биздин бардыгыбызды бир нерсе чогултту го дейт. Эмне нерсе ачыгын айталы, аналардын кылганы бизге жакпай атат. Биз Алла асман жерди жараткан затка сыйынышыбыз керек деп айтканда бардыгы ооба ошондой дейт. Дарактын түбүнө отуруп ошентип келишеттер. Ошентип сыйынбай коюп өздөрүнчө бир жерге орундайын деп Аллах Таалага сыйынабыз деп утуру чогулуп сүйлөшүп турганда падышасы кабар жетет дагы чакыртат. Чакыртып келет дагы баягы жерде буларды не кылат, коркутат. Диниңерди таштап кайтасыңар, болбосо мен силерди жок кылам. Эми жаш экенсиңер, аябай коркутат дагы, бир канча күн силерди ойлонгонго убакыт берем деп кийимдерин чечип алат. Аябай өлүм менен коркутат, азап менен коркутат, камаймын дейт да, кийимдерин чечип алып чыгарып жүрөт. Булар ошентип сыртка чыгып тургандан кийин бири-бири менен кеңешип дагы кеттик анда деп тоого чыгып кетет. Үңкүргө барып, үңкүрдө сыйынып сыйынышаттар. Анан бирөөсүнүн өңүнүн ичине өзгөртүп, Ялмиха деген деп айтат, ошонусун өзгөртөт экен дагы, ал күнгө базарга келип элге таанылбай бир нерсе сатып барат экен. Bir gün kavar taap kalat, bulardın atalarını, tuğanlarını aparıp padışa kıynap жаткан экен. Kana balların nege жок болуп кетти деп. Алар бизди укпай койду деп айтат. Тапкыланда өлтүрөбүз деген экен. Ошондо келип кабар айтканда бардыгы сеждеге жатып ыйлаганда уктап калган экен. Демек бул жерде карайлык. Ушул жаш жигиттер падышанын баласы болсо, байлардын, бийлердин балдары болуп туруп, дүйнөнүн кооздугуна, жалтыр жултурга, башчылыкка кызыкпай, не кылды? Туура жолду тандады. Туура жолду тандаган учурда эмне болот десе, биринчи инсандын жүрөгү не болот? Коркунучка келет. Жашоо кандай болот эми мындан бул жагда. Ошол үчүн Аллах Таала аларды бекем кылдык хидаятка, алардын жүрөктөрүн бекемдедик. Качан?
Padişah çakırganda padişahın aldına kelip aytıştı. Robbuna bizdin Robbimiz asman жердин Robbisi. Biz andan başka hiç kimge sıyınbayбыз. Eğer andan başkaga sıyınat bolot dep aytsak, anda biz туура эмес, жалган сөз айткан болобуз депти. Хаулай кавмуна, ал эми тиги коомубуз Алладан башкага сыйынып кетти деп улар падышанын алдында айтты. Падышанын алдында акыйкатты айтуу бул өтө оор болот. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан, эң күчтүү, яни күрөшчү болот кайсы инсан залым падышанын алдында акыйкатты айтса дейт. Эми бир адам душман менен күрөшүп чек-арада жүрсө, ал адам өлөт деген коркунуч бар, бирок өлбөй калышы да мүмкүн. Себеби анын шериктери бар, жамааты бар, ошолорго таянып жеңилирээк болот да. Бирок падышанын алдына барып, акыйкатты, залым падыша болот, ал сени точно жок кылат, өлтүрөт. Ошонун алдында туруп акыйкатты айтыш бул эң күчтүү күрөшчү болот экен. Ошол үчүн булар эң күчтүү болду. Эмне үчүн? Падышанын залым бутка сыйындырган падышанын алдына барып туруп акыйкатты айтты. Ошол акыйкатты айтыш үчүн Аллах Таала булардын жүрөгүнү, буларды хидаятка бекем кылып койду. Кандай бекем кылды? Коркунучтардан корккан жок. Үстүндөгү бүт байлыктарды тартып алды. Кийимдерин тартып алды. Өздөрүн не кылды? Кууп чыкты. Аларды азаптаганга убада берип койду. Ошол үчүн бир адам акыретти тандап жолго чыкса, көзүнө ушундай коркунучтар көрүнөт. Куду ач кала тургандай, куду бир азап келип кала тургандай ушу коркунучтар көрүнөт. Кайсы инсандын ыйманы динге бекем болсо, кайсы адам динге бекем болсо, ошол инсан коркпойт. Ошондуктан эмне кылат? Эмне үчүн падыша буларды мындай сыйындырып жатат? Себеби адам качан байыганда же бир орунга отуруп башчы болуп бийлик тийгенде ойлоп калат экен. Дин мага зыян берет деп. Себеби байыганда зекет беришим керек, ал ойлойт экен, мен байым, мен зекет бер дей берет деп. Ошол үчүн байлар динге каршы чыгышы мүмкүн экен. Эмне кылат? Бийлерге да каршы чыгып калат. Эмне үчүн? Бийликке жеткенден кийин, башчы болгондон кийин, кайсы бир деңгээлде элди башкарып калгандан кийин бардыгы мен айтканын кылышым керек деп кудайлыкты доо кылып калат. Кудайлыкты доо кылып өзгө сыйындырып баштайт. Ошол үчүн Фираун да ошондой кылды, Намрут да ошондой кылды. Эмне кылды? Дин мага каршы келет экен. Дин менен жашаса, менин каалаганым болбой калат экен деп адамдарды өзүгө сыйындырганга же башка бир нерсеге сыйындырганга аракет кылат эле. Ошондо бул баягы жаш жигиттердин айткан сөздөрү дейт уламалар. Эмне дейт? Алар туруп айтышты, залым падышанын алдында биздин Роббибиз асман жерди жараткан зат. Биз андан башка эч кимге сыйынбайбыз, андан башкага сыйынуу болот десек, анда биз жалган сөз айткан болобуз. Ал эми тетиги биздин коомубуз алар Кудайдан башкага сыйынып кетти. Алып келбейби ушул кылган иштерине ачык бир далил. Эгер чындап эле Алладан башкага сыйынганга болсо, кана бир далил, бир нерсе алып келбейби? Жөн эле бир ташка сыйына бербейби деп ошентти. Эгер жана ким көбүрөөк зулум кылган болот, Аллахка жалган айткандан башка. Эң көп өзгө зулум кылган, эң чоң күнөө кылган инсан Аллах Таала тарапка жалган айткан. Алланын баласы бар дегендер болгон, Аллах Таала күндөй деген түрдүү сөздөрдү айткандар болгон, Аллахтан башкага сыйынганга болот деп жалган айткандардан да өткөн ким зулум кылган адам болот. Ошондо эмне болду? Булардын өздөрүнүн кеңеши башталды. Wa i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Эгер силер бөлүнсөңөр булардан жана булардын сыйынган нерсесин таштап Аллахка ишенич боюнча, анда киргиле үңкүргө түшүрөт силерге Роббиңер өз рахматынан, жеңил кылат силерге силердин ишиңерден бир пайдалана турган нерсе. Ошондо булар эмне кылды? Булар азгырык фитна болуп атат. Эми ушунчалык чоң фитна болду. Же динди тандайсың, же дүйнөнү тандайсың. Же жашоону тандайсың, же өлүмдү тандайсың. Же байлыкты тандайсың,
Padişahın balası olup жүрө бересиң, же болбосо бийликти тандайсың, падышалардын балдары болуп бийик тактыларда жүрө бересиң, бирок акырет жок. Же акыретти тандайсың, бул дүйнөдө андай нерсе жок. Ушул нерселерди кылганда булар эмне кылды? Ыймандары бекем болгондуктан, динге бекем болгондуктан, булар ишеништери боюнча, өздөрүнүн ыйманы боюнча коомуна каршы чыкты. Булар туура эмес сыйынып атат, ширк кылып жатат. Ыйман боюнча булар сыйынган нерсени таштап, биз жалгыз гана Аллага сыйынып атабыз. Эми ишенич бөлүнгөндөн кийин эми денеңди да бөлүшүң керек. Анда өкүлгө чыгып кетти. Ошол үчүн бир жерде фитна болуп жатса, бир жерде кандай бир түшүнүксүздүк болуп жатса, ошол жерде сен ошону жактырбадыңбы? Демек, өзүң да ошол жерден кетишиң керек. Кыяматка жакын ушундай фитналар болуп калат деген пайгамбар алейхиссалам. Ал фитналар ушунча кыйын болгондо адамдын динин жок кылып жүрөт. Ошолдор келгенде эң жакшы адам коюну ээрчип, тоонун башында коюну кайтарып, динини сактап, фитнеге аралашпай жүргөн инсан. Ошондо силер үңкүргө кетсеңер эмне болот? Аллах силерге өзүнүн рахматын түшүрөт, жашоосунун рызкы болуп жеңилдик болот, жана силердин ишиңерден бир жеңилдикти берет Аллах деп. Ошентип булар үңкүргө чыгып кетишти. Үңкүргө барып, булар үйлөрүнөн бир канча байлык ала кеткен эле. Үйлөрүнөн чыгып жатканда, үйлөрүнөн бир канча алтындардан ала кеткен, барып бирөөсүнө берген, ал базарга келип, адамдарга таанылбай, кабарларын угуп, кайтып барып, баягы тамак аш алып барып турат эле. Бир күн аталарын, туугандарын кыйнап жатыптыр, силерди тапса өлтүрөт экен деген кабарды укканда, булар сеждеге жыгылып ыйлаганда, ошол убакыт